Күн сайын интернет айдыңында түрдүү жаңылыктар чыгып, коомчулуктун назарын буруп, соцчеленин колдонуучуларына жем таштайт. Бүгүн да алардын айрымдарына эмнеге рубрикасынын алкагында токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Демилге иш-аракеттер, натыйжа, тарых. Тарых барактарында кумтөр маселеси боюнча бир гана адам кылышы керек, ал Садыр Жапаров. Жеңишти уурдатпайлы, жоопкерчиликтен качпайлы. Алга Садыр Жапаров деп өзүнүн Facebook барагына Атай Бейшенбек уулу деп катталган колдонуучу өз пикирин калтырган. Анын мындай билдирүүсү соц тармактарга тарап көпчүлүктүн колдоосуна ээ болду. Анда анын жазган постуна кененирээк токтололу. Кумтөр маселеси боюнча Садыр Нуркожоевичтин чечимин сыйлап, акыркы маселелер чечилүү этабына чейин биз эч кандай суроо жаратпай, тоскоолдук жаратпай келдик. 4 апрелдеги өлкө башчыбыздын Кумтөр кени Кыргызстанга расмий өттү деген маалыматынан кийин кайрылууну туура көрдүк. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, президенттик шайлоо убагында Кумтөрдү Кыргызстанга кайтарып алууну убада кылган саясатчы катары эл сизге добуш берген. Анан ошентип айгышкан күрөштөн кийин бул үмүт ишке ашты. Ошондуктан кенди толук өткөрүп алуу жөнүндө тарыхый документке өзүнүн сөзүнө турган жана чыныгы натыйжага жетишкен лидер катары жана ошондой эле убадасын аткарган саясатчы катары Кыргызстандын тарыхында калышыңыз керек деп жазат Facebook колдонуучусу Атай Бейшенбек. Анын мындай постун учурда көптөгөн колдонуучулар бөлүшүп, лайк басып, комментарий калтыргандардын аягы токтой элек. Комментарий калтыргандардын көпчүлүгү Кумтөр маселеси урушу менен токтош керек. Анткени президентибиздин аракети менен ген өз мекенибизге кызмат кылып баштады деген билдирүүлөрүн жазышууда. Кыргызстанда оң рулдуу унаа менен такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салуу сунушталды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов айтты. Бул маалымат интернет колдонуучулар арасында кызуу талкууга жем таштады. Колдонуучулардын көпчүлүгү туура деп баамдашууда. Анткени жол кырсыктарынын 80% дал ушул оң рулдуу унаалардан болоорун жазышууда. Ал эми кээ бири такси айдап жан баккандардын көпчүлүгүнүн унаасы оң рулдуу экенин жазып, эгер тыюу салына турган болсо, алар кандай оокат кылат деген суроолуу комментарийлерин калтырышууда. Аларда Орусия азырынча Кыргызстандын жарандары үчүн казак-орус чек арасындагы чектөөлөрдү ала элеги айтылып, кыргызстандыктар Орусияга аба каттамдары менен гана бара алышаары маалым болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Москвадагы элчилиги билдирди. Азырынча кыргыз жарандарына унаа менен казак-орус чек арасындагы өткөрмө бекеттер аркылуу Орусиядан чыгып кетүүгө гана мүмкүн. Казакстандын бийлиги 11 апрелде Кыргызстан, Өзбекстан жана Орусия менен чек араларындагы бардык көзөмөл өткөрмө бекеттердеги чектөөлөрдү алган. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы өткөрмө бекеттер 2020-жылы жазында коронавирус пандемиясына байланыштуу жабылган. Андан бери кыргызстандыктар коңшу өлкөгө учактар менен гана каттап келишкен. Бул маалыматты интернет колдонуучулары көз жаздымда калтырбай өз пикирлерин калтырышууда. Алардын көпчүлүгү пандемиянын убагында киргизилген чектөөлөр акырындык менен алынса жакшы болот эле деген пикирлерин жазып жатышат. Интернет тармагында талкуу жараткан дагы бир маалыматтын бири Белес автобусу. Бишкек мэриясына караштуу транспорт департаментинин директору Максат Нурсубалиев Кыргызстанда өндүрүлгөн Белес чекит KG компаниясынын автобустарын мэрия сатып албасын билдирди. Анын негизги себеби катары баасынын кымбаттыгын жана сапатына сертификаттын жоктугун атады. Белес KG ишканасы менен сүйлөшүү болду. Президент Садыр Жапаров көрүп келгенден кийин өзүбүз да бардык. Сапаты чынында жакшы экен. Ишкананын жетекчисинин айтымында ушул автобусту чыгарууга 254 000 евро сарпталат экен. Бул баалар мэрия үчүн кымбат. Ишканадан кечээ эле расмий кат келди. 500 даанадан үйдө алсаңар, дүң баа менен 178 500 евродан бергенге даярбыз. Аткаруу мөөнөтү 12 ай деп жатышат. Бул да өтө эле кымбат. Мисалы, дүйнөлүк брендтердин баасы буга караганда бир топ төмөн. Экинчи бир маселе, ар бир товардын сапаты боюнча сертификаты болот. Мына ошол сертификаттан азыр өтүп жатат. Анан майдын ортолорунда алып келебиз деп айтышты. Автобустарды кураштыруу менен алектенген Белес KG компаниясы чыгара турган алгачкы 10 автобусту мамлекет сатып алаарын быйыл 15 февралда компаниянын иши менен таанышканы барганда президент Садыр Жапаров билдирген. Андан кийин Бишкек шаарынын мурдагы мэри Айбек Жунушалиев да Белес KG компаниясынан 10 автобус алып, колдоого даяр экенин Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында айткан. Мындай маалыматты интернет колдонуучулары өзүбүздөн чыккан автобус өзүбүзгө кымбат сатканын кандай түшүнсөк болот десе, кээ бири ишкананы мамлекет өз карамагына алып иштетсе жакшы болмок деген билдирүүлөрүн жазышууда.
Кечеден тарта интернет тармагында дагы бир маалымат көп талкууну жаратып, колдонуучуларды бушайман кылды. Анткени кече маалымат булактарынын бири мындан ары уюлдук телефонду каттоодон өткөрүп, ал үчүн 700 сом төлөш керек деген маалымат чыккан. Аталган маалымат интернет тармагынын колдонуучуларына жем таштап катуу талкуу жараткан. Мындан улам бүгүн бул боюнча санариптик өнүктүрүү министрлиги расмий маалымат берип, түшүндүрмө таратты. Анда Кыргызстанда уюлдук телефонду каттоодон өткөрүү үчүн 700 сом акы алынбасы айтылды. Буга чейин аталган министрлик уюлдук телефонду акы төлөп каттоо боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга койгону айтылган. Мыйзам долбоорунун сунушталган вариантынын негиздемеси жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү тарабынан туура эмес чечмеленген. Ушуга байланыштуу коомчулуктун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын көңүлүн коомдук талкууга коюлган документтин толук текстине бургубуз келет деп айтылат билдирүүдө.